Ар бир эл өзүнүн үрп адаты, салты, улуттук оюндары менен айырмаланат. Кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, оромпой, дүмпүлдөк, ак чөлмөк, тогуз коргол, селкинчек, упай жана башка ат оюндарынын түрлөрү кирет. Аталган улуттук оюндардын ичинен кыргыз эли көбүнчө ат оюндарына басым жасап келген. Анткени жылкы баласы кыргыздардын турмушунда өзгөчө бир чоң ролго ээ болгон. Мисалы, мына туяк, мына жер. Ушул жер менен мына туяктын ортосу эгер канча алыстаса ошончол күлүк болот да. Мына канча бул жака жакындаган сайын күлүк болбойт. Ал мисалы мына жеринде немеси көп ат болсо баягындай түгү көп, мындайча айтканда жалы көп ат болсо мына пайчасы. Анан туягы кең жайылган болсо мындай күчтүү аттарга кирет да. Анан күчтүү аттарды мына жерден да сынайт. Мына кулак, эки кулактын ортосу алыс болуш керек да, күчтүү аттардыкы. А канча күлүк болгон аныкы жакындайт. Жакын болот да. Ошондон анан белдин күчүн мына куйрук ушанын түгү мындай бийик болуп туруш керек да. Ошол мындай күчтүү аттарга кирет. Анан күчтүү белди сынаш үчүн илгеркилер мындай көкүлдү кармап мындай катуу силккенде кыймылдабай турса ошол да бели күчтүү ат болот. Анча бели жукарак аттарды бир силккенде мындай титиреп тайсалда берет. Аны көрбөйсүз азыр, көрбөйсүз. Эми мунун кармай турганда эле чачы калган эмес. Ат жалында эркин ойноп, көчүп жүрүүгө жаралган жоокер эл улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан. Мисалы улак тартуу, көкбөрү. Көкбөрүгө кире албаган ат согушка да кире албайт. Анткени бир ат жыгылганда анын ат үстүнөн аттап өтүп кетиш керек. А көкбөрүдө бир ат жыгылса, ат серилип туруп калса, ал согушка да кире албай турган ат. Биз ушундай оюндар менен эле биз бир иштен эки ишти жаратып келген элбиз. Мисалы, мына мергенчилик тууралуу айтайын, жамбатуу. Бул жамбатуу бул көзгө атуунун эле максаты, мындайча айтканда, таамай атып, душманыңды жыгып, жеңишке жетүү. Кыргыз элинин деги эле көчмөн элдеринин улуттук оюндарын пропагандалоо жана аларды өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү чоң иш-чара баштады. Алсак көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары 8-ден 14 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында болуп өтмөкчү. Ага Туркия, Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Россия жана башка 10дон ашуун мамлекеттердин оюнчулары катышат. Эскерте кетсек, көчмөн элдердин башын бириктирген мындай иш-чара бизде биринчи жолу өткөрүлүүдө. Биздин мамлекеттин өзүнүн ушундай чоң брендтери буга чейин болгон эмес да. Бизде болгон бүт эле мындай айтканда мааракелер болобу же жанагындай событиялер болобу бүт баары саясий жактан болгон. Мисалы ШОСтун алкагында, ОДКБны алганда бул саясий мааракелер да. Ал эми ушул саясаттан тышкары, мисалы олимпиадалык оюндарга жанаша болгон айкаш келген мына Евровидение деген ушундай чоң мероприятиялар бар эмеспи дүйнө жүзүндө. Ошондой сыяктуу болгон бизде мааракелер өткөн эмес да. Анан ошонун ичинде биз албетте аларды өзүбүзгө өткөрө албайбыз. Анткени бул миллиард деген долларларды, каражаттарды сунушту талап кылат да. Анан ошонун ичинде биз уже 5 жылдан болду ушул бир жобону иштеп чыкканбыз. Ушул этноспорт, этникалык жактан, этнокультура жактан, этномаданият, этноискусство жактан бир камтыган бир жобо болсо, себеп дегенде дүйнө жүзүндө азыр этникалык тармак аябай өнүгүп келатат, күчөп келатат да. Бирок ошонун баарын тең бир камтыган бир мындай маараке болгон эмес. Анан биз ошонун баарын тең иликтеп көрүп туруп, дүйнөлүк көчмөн оюндарын өткөрсөкпү деген ушундай бир жыйынтыкка келгенбиз. Бул проектиге ар бир кыргызстандык жардам кылышыбыз керек. Анткени өтө чоң деңгээлде өткөрүп, биздин улуу тарыхыбыздагы кыргыз элинин улуу касиеттерин, улуу салттарын, өзүбүздүн меймандос же болбосо чыныгы баатырларыбызды көргөзүп кала турган бир шанс да. Бул шансты биз колдон чыгарбашыбыз керек. Программага көкбөрү, тогуз коргол, кыргыз күрөш, дарыш, алыш, ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, ордо, кыз куумай, тыйын эңмей, кулатуу, сал бурун өңдүү оюндар кирген. Иш-чаранын баасы 3 миллион АКШ доллар боло турганы айтылууда. Биздин эле мисалы дарышыбыз бар. Мисалы ошо дарышты дүйнөлүк масштабка чыгарыш үчүн биз аны жанагындай дүйнөлүк бир чемпионаттарга чыгарышыбыз керек. Бирок анда чемпионаттар жок экен азыркы күндөчү.
Ар бир мамлекеттин өзүнүн ичинде бар, бирок дүйнөлүк масштабта жана олимпиадалык оюнда жок экен да. Анан эгер биз буюрса ошол дүйнөлүк көчмөндөрүн өткөрө алсак, бул ошондо площадка болуп калат да. Бул мындай айтканда ошол этно олимпиадалык оюндар деп койсок да болуп калат да. Бирок биз анын аташысын башкача кылып атабыз. Бул келечекте биз дүйнөлүк этно оюндарына айландырсакпы деп ошондой максат коюп жатабыз. Мисалы, Ордо оюну көбү келип түшүнбөйт. Азыркы күндө кыргыздар да түшүнбөйт. Кыргыз элибизде дагы түшүнбөгөндөр көп. Ордону атканда бул өтө чоң саясат. Мамлекеттин ички саясаты жатат ал жерде. Ханды кантип сакташ керек, же болбосо ханды кантип чыгарып бериш керек. Эгер элдин ичинде бекинип жата берген хандын эмне кереги бар? Элдин сыртына чыга албагандан кийин дегендей ал жерде чоң саясат бар. Жана домпой катуу атып киргени, саясатта катуу чыгып, анан ичине кирип иштеп калгандан акырын шашпай, жидип калбаш үчүн аракет кылган ыкмалардын бардыгы бул биздин мамлекетибиздин саясаты. Мисалы, тогуз коргоолуу оюнун мындай карасак, отуруп эле эсептеп, кайсыл жерде жуп болот, кайсы жерде так болот, эсептеп отурушат. Бул оюн мындайча айтканда эсебине так жана алысты көрө билген, мындайча айтканда берки тоодо туруп, наркы тоодо душмандын жокерлерин эсептеп койгон. Ошондой тактыкты жарата турган оюн да бул тогуз коргоо. Мисалы, кыз куумай. Кыз куумайды бүгүнкү күндө жапайычылык деп айткандар болуп атат, мен ага кошулбайм. Кыз куумай турмушка чыкпаган, же болбосо турмушка чыкпай калып бараткан кызды атайын кыз куумайга салган. Анан жана кыз куумайга чыга турган жигит дагы үйлөнөм деген жигиттер болгон. Анан экөөнү салганда, анан жигит жетип кызды өөп, анан керек болсо ошондон ары алып качып кетсе да болгон. Бул деген экөөнө шанс. Бул маданияттуу түрдөгү шанс. Оюн көргөзүп атып эле ошонун аягы той менен уланган. Бул кыргыздын өтө жогорку деңгээлдеги маданияты. Мындайча айтканда, менин кызымы ал деп түртүп берсе, бул маданиятсыздыкка жатып калат. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары Олимп Азия оюндары менен окшошуп, этно маданият жагынан таймаша алат. Ал бара-бара бүткүл дүйнөлүк этно оюндары багытында мега долбоор болуп калышы керек. Бул дүйнөлүк көчмөн оюндар бул олимпиадалык оюндардын альтернативасы деп койсок, себеп дегенде олимпиадалык оюндарда бул профессионалдуу спорттор боюнча таймаш болсо, бизде болсо этникалык улуттук спорттор боюнча таймаш болот. Анан кийин буга чейин дагы өзүңүздөр билесиздер, ар бир ушул этникалык спорттордун түрлөрү боюнча өз-өзүнчө чемпионаттар болуп, өз-өзүнчө таймашуулар болуп өтүп келген. Бирок олимпиадалык оюнга сыяктуу бир нече 10-15 мисалы этникалык спортторду бир жыйынтыктап келип туруп, ошонун ичинде чемпион деген статусту берген маареке болгон эмес да. Дүйнө жүзүндө да анда практикада болгон эмес. Кыргыз элинен канча улут таркаган болсо, ошол элдердин баардыгын башын бириктирип бир дасторкондон даам сыздыруу бул Кудайга да жага турган иш. Ошондуктан Кудай Таала буйруп, ар бир кыргызстандык аракет кылып, сентябрга чейин Кудай аман койсо, бардыгыбыз барып ошол жерде катышып, топурап ат чапкандарды, жамбатып көз катар мергендерибизди ошол жерде сынап, ошол жерде бүткүл көчмөндөргө өзүбүздүн баатыр эл экенибизди көргөзө алсак, дүйнө жүзүнө биздин өзүбүздүн айкөл эл экенибизди, көрөгөч, алысты көргөн, акылман, ушундай бир чыгаан эл экенибизди көргөзүп алсак, баардык элдер кайра бир манастирлип келгендей сезет деген ишеничтемин. Азыр Кудай шүгүр резонанс жакшы. Себеп дегенде мына Кыргыз Республикасынын ичинде кыргыз жарандары эле алар деле көрүп ушундай чоң нерсе болот экен, дүйнөлүк масштабта болот экен. Кыргызстандын аты жана андай терс жактан чыкпай, ушуга чейин тилекке каршы бизде кичине көнүмүш болуп калбадыбы? Терс жактан чыкпай, ушул биздин кыргыз мамлекетинин потенциалын күчүн көрсөтө турган бир чоң маареке аркылуу өзүбүздү көрсөтө алат экенбиз деп азыр көптөгөн адамдар болуп, бизнес структуралар болуп, кызыгуусу жакшы болуп жатат жана алардын колдоосу
азыркы учурда биз көрүп мындай айтканда сезип жатабыз да. Кыргыздар өз биримдигин, үрп адатын, салтын, кылымдар бою түзүлгөн маданиятын көөнөртпөй сактаган. Ушул жылы өтө турган көчмөн элдер оюндары да дал ушул максатты көздөйт. Андан сырткары көчмөндөрдүн улуттук оюндары деп бир аталыш менен айтылып жүргөнү менен кайбир жерлеринде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Андай учурларда атайын үйрөтүлгөн тренерлер жардамга келишет. Ар бир этникалык оюн эмнеси менен мындай айтканда уникалдуу, именно өзүнүн эрежелери менен. Эгер биз көк бөрүнүн эрежелерин өзгөртүрсөк, ал көк бөрү болбой калат. Ал жана азыр көрүп жатасыздар, канча деген профессионалдуу спорттун ичинде спорттор мындай айтканда миң өзгөрүлүп отуруп, аягында өзүнүн баштапкы өзгөчөлүгүн уже жоготуп алышкан да. Биз ошондо жана көк бөрүбүз болобу, одаршыбыз болобу, ордо болобу мисалы, анын эч бир эрежеси өзгөртүлбөй, ошол ордобойдон кириш керек, көк бөрүдөн кириш керек. Анан башка улуттар албетте буга кызыккандар болсо, биз да ошо сүйлөштүк, машыктыруу жактан, мисалы машыктыруучуларды предоставлять этип берүү, балким уже контракттар түзүлө баштайт. Это мындай айтканда бул биздин ошо ар бир улуттун өзүнүн этникалык спорттун өнүгүшүнө бир өбөлгө түзөт да, бир мындай жакшы площадка түзөт. Учурда этно оюндорунун ээн тамга жана ураанын ойлоп табуу боюнча атайын сынак жарыяланды. Аны Маданият министрлигине караштуу туризм департаменти жар салды. Эгер кыргыз өкмөтү демилгелеген бул иш-чара ийгиликтүү өтсө, анда кылымдар бою келе жаткан улуттук мурасыбызды унутта калтырбай, кийинки муунга татыктуу өткөрүп беребиз деген чоң ишенич бар. Биз ошол сентябрь айында көчмөн элдердин тарыхый бир эпизоддорун, баатырлыктарын Манас атабыз, Барсбек атабыз, Темирлан атабыздын, Бабур атабыз, Шералы Кудайырхан аталарыбыздын ушундай бир жасап кеткен иштеринин жакшы тараптарын биз көргөзө алышыбыз керек. Биз ошондой деңгээлде өткөрө алсак, ол 3 миллион эмес, 30 миллион доллар болсо да биз чапташыбыз керек. Ар бир иштеп аткан бизнесмени болобу, дыйканчысы болобу, чарбакери болобу, бир козусун берсин, бир мешок будайын берсин, бизнесмендери чөнтөгүнөн тыйынын берсин. Биз ошондой деңгээлге чыгып өткөрө турган болсок, бул иш түбөлүктүү жана көк атайдын ашындай дегендей сөз калыш керек. 100 жылда ушул сөз сакталыш керек. Кыргызстанга барганда деген ар бир турист ушул жерге келип кеткен 5 жашар баланын эсинде өлөрөлгүчө калыш керек. Кыргызстанды мисалы жана саясат митинг аркылуу эмес, Кыргызстанды жанагындай терс көрүнүш аркылуу эмес, Кыргызстанды ушундай бир күчтүү бир мындай дүйнөзүнө таандык келе турган, мындай айтканда пайдасы келе турган чоң бир мааракелер аркылуу ушу көрсөтсөкпү деген ушул иш-чарабызды иштеп чыгып, ошо менен чыгайын деп жатабыз. Көчмөн элдердин эгер чоң тою болуп Кыргызстанда Кудай буйрса көлдө өтө турган болсо, биз өзүбүз эмес, команда кылып алып барабыз Кудай буйрса. Команда кылып атайын мындай сонун кылып барып катышып келебиз Кудай буйрса.